Бүгүнкү жаңы темабыз to have этиши. To have деген бар болуу деп которулат. Мисал үчүн менде бар, сенде бар, анда бар, бизде бар, аларда бар дегенде to have колдонулуп жатат, бирок to'су түшүп калат экен, to жок эле have'ды колдонот экенбиз. Бар. Мисал үчүн менде бар десек I have. Менде бар болуу дебейбиз да, ошон үчүн to'ну колдонбойбуз. I have, mende bar. He has, anda bar. She has, anda bar. It has, anda bar. You have, sende bar. Je, sizde bar деп которулат, экөө тең туура. We have, bizde bar. You have, силерде бар. They have, аларда бар. Демек, to have-дын учурчакта жактарга карата ушундай болуп өзгөрөт экен. Көбүнчө эмне болот экен? Have болуп калат экен, have. А бирок he, she, it'те has болуп өзгөрүлөт экен. He деген эркек адам, she деген аял адам, it деген жаны жок нерселер же жаныбарларда бир нерсе бар болсо it дейбиз. Мисал үчүн анын куйругу, мисал it жөнүндө сөз болуп жатса, мисал үчүн анын куйругу бар десек эмне дейбиз? It has a tail. Бул маркердин капкагы бар десек it has a cap. Ошондой, ошондой да колдонобуз. Демек to have этиши жактарга карап ушундай болуп өзгөрөт экен. Ушул to have этишин жаңы өткөн сөздөр менен байланыштырып сүйлөп түзсөк кандай болот? Мисал үчүн менин ата-энелерим бар. Кандай болот? I have. Менин ата-энелерим бар. I have parents. Ата-энелер кандай болот? Parents. I have parents. I have parents. I have parents. Анын ата-энелери бар. Же анда ата-энелери бар. Кандай болот? He has parents. She has parents. It has parents. Sizden ата-энелериңиз бар. You have parents. Bizde ата-энелер бар болсо дагы кандай болот? We have parents. Силерде бар болсо you have parents. Алардын ата-энелери бар. They have parents. Демек, have деген бирөөдө бир нерсе бар экендигин көрсөтөт экен. Кийинки сүйлөмүбүз. He has. Анда анын аялы бар. He has a wife. Wife деген аялы. Анын аялы бар. He has a wife. Демек, he has a wife деген учурчакта туруп атат, Анын аялы бар. Анын аялы бар болчу десек өткөн чак болуп кетет эле. Бирок бул учурчак, ошондуктан анын аялы бар деп которобуз. He has a wife. Көчүрүп жазабыз. Кийинки сүйлөм. Ал аялы, ал she has, анын күйөөсү бар. Кантип айтабыз? She has a husband. Husband. She has a husband. Анын күйөөсү бар. Бул эмне үчүн коюлат бул жерде? Себеби бирөө эле болгон үчүн коюлат. She has a husband. Кийинкиси it has. It has. Мисал үчүн it has анын эмне дейли? Мисал үчүн стол жөнүндө сөз болуп жатса, столдун буттары бар десек кантип айтабыз? It has legs. Legs деген буттары. It has legs. Анын буттары бар. Буттары деген көптүк түрдө болгон үчүн коюлбайт бул жерге.
жалгыз эле болсо коюлат эле. Көптүктүү болгон үчүн it has legs дейбиз. Көчүрүп жазгыла. Кийинки сүйлөмүбүз you have. You have деген сенде бар же сизде бар деп которулат. Келгиле азыр сенде бар деп жазабыз. Сенде эже жана байке бар. You have an older. You have an older sister. Senin эжең жана деген кандай болот? And an older brother. Senin чоң эжең жана байкең бар. You have an older sister and an older brother. And деген эйге окшош, эй менен окшош эле кылган кызматы. Качан and колдонулат? Качан гана мындан кийинки сөз үндүү тамга менен башталса, эйдин ордуна and'и коебуз. An older sister and an older brother. Жазбагыла. Сенде байке жана эже жана байке бар. Пауза кылып жазабыз. Жетишпей атсаңар. Кийинки сүйлөм. Сизде кыз жана уул бар. Кантип айтабыз? You have a son, уул, and a daughter, кыз. Сизде уул жана кыз бар десек эмне деп айтабыз? You have a son and a daughter. Сиздин балаңыз жана кызыңыз бар, уулуңуз жана кызыңыз бар деген сүйлөм экен. Көчүрүп жазабыз. Кийинки сүйлөм бизде бар. We have эмне дейли? We have биздин апабыз бар. We have a mother. Биздин апабыз бар. We have a mother. Демек, бул жерде үнсүз тамга менен башталган үчүн эйни койдук, жана бул жалгыз эле бир жөндө сөз болуп жатат. Ошон үчүн эйди койдук. We have a mother. Кийинкиси you have, силерде бар. Силерде ата бар десек эмне дейбиз? You have туура, you have a father. You have a father. Силердин атаңар бар. You have a father. Силердин атаңар бар. You have a father. They have, аларда бар. Алардын эмнеси бар? They have, алардын балдары бар. Кантип айтабыз? They have children. Жазабыз. They have children. Children деген балдар, They have children деген кандай которулат экен? Алардын балдары бар. Азыр ушуларды көчүрүп жазабыз. Доскадагы үйгө тапшырма, ар бир жака сүйлөм түзүү. Үй бүлөгө берилген сөздөрдү колдонуп, ушу бүгүнкүдөй кылып, практика кылып үйдөн сүйлөмдөрдү түзгүлө. Жана комментарийга жазып кетсеңер, мен текшерип берем. Эми сабакка чейин саламатта калгыла. Goodbye. Talk to you later.